Достук айылын biz толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай мындай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мягко айткандачы, пайда жок. Ошондон достук айылын бердик дагы, достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызды да кошуп берип атабыз. Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун, үйлөрдү бузса, курса боло берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз.